Кенжебек Сатынкулович, бул мыйзам эми мындай концептуалдуу туура эле, мындай карагандачы. Мына сиз жана градостроительство менен архитектура боюнча айтып өтпөдүңүзбү? 20-статы боюнча. Эми сиз айтып атасыз, мынакей аерде электроснабжение, газоснабжение, канализация так далее другие деп атат да. Анын баары тең местное самоуправление аткарган жок, туура эле айтып атасыз. Анда градостроительство менен тиги архитектура мыйзамын оңдош керек анда. Электроснабжение алып чыгып кеттик эле анда. Аерден. Биз эмне үчүн аларды айтчык? Бүгүнкү күндө Газпром келип, өкмөт ошо Газпром менен сүйлөшүп, келишим түзүп, макул деп жардам берип атса, алар ошондой кылып атат, анда муну да кылгыла деп туруп биз жүктөбөшүбүз керек да. Анда алып чыгып кетели ал мыйзамды. Бүгүнкү биздин комитеттин отурумунда Кенжебек Сатынкулович алып чыккан демилгеленген мыйзам бар болчу. Ал деген жанакы 14-статьяда закон мыйзам энергетика мыйзамына ошо өзгөртүүлөрдү киргизип атканда. Себеби дегенде калктуу конуштардагы абоненттер, кардарлар, юридикалык, физикалык жактан баардык кардарлар бүгүнкү күндө ошол энергетика сектор тарабынан ким ошо токту сатып атса, электр энергияны ошолор тарабынан курулсун деген мыйзам. Бул иштеп аткан эле мыйзам негизи, бирок ошого дагы баягы мындай подробно кылып жазып берип атат. Өкмөттөн кичине карама каршылыктар бар да. Себеби дегенде мыйзам бар, градостроительство, архитектура боюнча, транспорт боюнча мыйзамда жазылып калганда жергиликтүү бийлик, местное самоуправление өзүнүн күчү менен куруп берсин деген жерлери бар. Ошо боюнча мындай карама каршылыктар бар. Биринчи окууда биз концепциясын жактырганбыз, экинчи окууда бүгүн кичине талкуулап анан күн тартибинен алып койдук. Себеби дегенде берде холдинг, анан өкмөттүн заводдери келген, алар дагы өздөрүнүн ойлорун айтты, биз да өзүбүздүн ойлорубузду айттык. Муну бир мындай толуктап алып, негизи бул иштеп аткан эле мыйзам, действующий мыйзамда бар. Көпчүлүк жерлерде, конечно, распред компаниялар өздөрүнүн линияларын тартып берип эле аткарып атат, а кээ бир жерлерде айыл өкмөттөрү, дотационный эмес, өздөрүнүн финансылык каражаты бар айыл өкмөттөрү, же болбосо жанагы спонсор тапкандар, ар кандай жолдор менен мындай куруп келатышат. Ошону эле мындай туура жазып берүү жолун издеп, биз өкмөткө дагы анан демилгечиге дагы бүгүн келишип мындай бир ай срок бердик. Ошону кайтадан мындай жакшылап алып чыгалы деп.